Урматтуу достор, сиздерге уйкунун ден соолукка канчалык пайдалуу жана канчалык деңгээлде зыян экенин айтып беребиз. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак, адамдын мээси саат кечки 9-дан 11-ге чейин абдан активдүү эс алат экен. Мына ушул убакта адам жатып уктап эс алса, ой жүгүртүү жана эске тутуу жөндөмдүүлүгү да активдүү боло баштайт. Эгер түнкү саат 1-ге чейин уктабаса, анда мээ эс ала албай, адамдарда кыжырдануу, алсыздык, стресс пайда болот. Негизи эле убагында уктабоо адамдын эс тутумунун начарлашына алып келет. Уйку мээнин жана организмдин эс алуусун гана камсыздабастан, адамдын жаштыгын, сулуулугун сактоодо да чоң роль ойнойт. Ар дайым убагы менен уктап уйкусу канган адамдар жаш жана сулуу көрүнүшөт. Себеби организмдеги клеткалар көбүнчө уктап жатканда жаңыланат экен. Америкалык окумуштуулар уйкусу канбай, дайыма чарчап жүргөн аялдар бат тоолорун далилдешкен. Себеби өз убагында уктабаган адамдарда зат алмашуу процесси начар жүрүп, натыйжада адамды семирүүгө алып келет. Уктап жатканда организм денедеги болгон уулуу заттарды бөлүп чыгарып, тазаланып, клеткалар жаңырып, кайра калыбына келүү процесси күндүзгүгө караганда 2 эсе көп жасаларын окумуштуулар айтышууда. Ошондуктан түнкүсүн уйку учурунда иммунитет көбүрөөк пайда болуп, организмдин вирустарга туруктуулугу өсөт. Эгер адам аз уктаса, уйкусу канбаса, анда ал вирустук оорулар менен көп ооруйт экен. Анткени иммунитет алсыз коргой албай калат. 8 сааттан кем уктабаган адамдар кеч картайышып, бырыштар да бетине аз түшөрүн окумуштуулар далилдеп келишет. Жаштыгыңызды сактайм десеңиз, 8 сааттан кем уктабаңыз. Ушул аралыкта кан айлануу процесси жүрүп, беттеги мимикалык бырыштар өзү эле жазылып, бет териси жылмакай жана серпилгич боло алат экен. Андыктан уйкуга убакыт бөлө билиңиз. Уктайт десе түшкө чейин уктай берген да туура эместигин окумуштуулар билдирип келишүүдө. Адам канчалык көп уктаса, анын өмүрү да ошончолук кыскарарын япондук окумуштуулар айтып келишет. Бул организмде кайра-кайра жаңылануу, кан алмашуу, зат алмашуу процесстеринин жүрүшү менен түшүндүрүлөт. Ошондуктан нормадан ашпай 8 сааттан ашык уктабаш керек. Ал эми суткасына 4-5 саат гана уктаган адамдардын өмүрү да нормалдуу уктагандарга караганда 1,5 эсеге кыскарганын далилдешкен. Толук эс алуу жана көпкө созулган уйку ыңгайлуу төшөктө гана мүмкүн. Төшөктү таза кармап, мезгил менен кагып, чаңдан арылтып, төшөктөрдү, жаздыктарды көбүрөөк желдетип, күнгө кактоо зарыл. Кыймыл жана дем алууга тоскоол кылбаган ич кийим кийип жатуу керек. Уктаганда чүңкөнүп жатууга болбойт, ал дем алууну кыйнатат. Уктоочу бөлмөдөгү аба таза болууга тийиш. Күн жылуу мезгилде терезени ачып, кышкысын уктаарда бөлмөнү желдетип же терезени ачып коюу сунуш кылынат. Уктаардын алдында 10-15 мүнөт сейилдөө абдан пайдалуу. Ал нерв системасын эс алдырат. Уйкунун алдында ваннага түшүү да жакшы. Тамакка абдан тоюп же ачка жатса да уйку тынчсыз болуп, ар кандай түш көрөт. Ошондуктан уйкунун алдында тамактанып алуу туура, бирок ашыкча эмес. Уктаарда тамеки тартпоо керек. Анын курамындагы заттар да адамдын укташына, тынч эс алуусуна тоскоолдук жаратат. Уйкунун узактыгы жаш өткөн сайын азаят. Мисалы 1 жашка чейинки бала суткасына 18 саат, ал эми чоң кишилер 7-8 саат. Улгайганда андан да аз уктайт. Нормадан көп же аз уктаган ар бир адамда кан басымынын көтөрүлүшү, диабет жана жүрөк, кан тамыр оорулары сыяктуу көйгөйлөр жаралышы ыктымал. Илимпоздор аныктагандай 6-8 саат уктаган адамдарга караганда тубаса уйкусуз адамдар өлүм коркунучу 12% жогору болот. Ал эми 6-8 саат уктагандарга караганда көп уктаган адамдардын арасында өлүм коркунучу 30% көбүрөөк болгон.